Бүгін 8 март аялдардын эл аралык күнү. 1908 жылы 8 мартта аялдардын социал-демократиялык уюму кыз келиндердин укуктарын коргоо максатында чыгышкан. Ал эми 1910 жылы Копенгагенде болуп өткөн социалист аялдардын экинчи эл аралык конференциясында Клара Цеткиндин демилгеси менен бул майрамга эл аралык деген макам берилген. Ошентип 8 мартта бүткүл дүйнөлүк аялдардын экономикалык, социалдык жана саясий теңчилиги үчүн күрөштө эл аралык тилектештигинин күнү катары белгилүү кабыл алынат. 1911 жылдан баштап 8 март майрамын белгилүү Европа мамлекеттеринде жайыла баштаган. Бир топ өлкөлөр бул майрамга мамлекеттик майрам деген макам беришкен. 1975 жылы 8 марттын эл аралык макамы Бириккен Улуттар уюму тарабынан дагы бекемделген. 8 март майрамынын башатында адегенде аял затынын социалдык, экономикалык жана укуктук талаптары турган болсо, бул бара-бара аял зат турмушундагы ар кандай өзгөрүүлөр менен кошо өзгөрүп, жаңы түскө ээ болуп, азыркы учурда жалпы аял затына урмат сый тартуулай турган майрамга айланды.